элим үчүн, туулган жерим үчүн. Накен Касиев. Биздин каарманыбыз Накенге ар дайым кең дүйнө бир башкача көрүнөт. Жаратылыш жашылыраак, күн ачыгыраак, чөп калыңыраак, жамгыр шаркырап чаба жаап, токой түнт. Асман көк-көк, кар аппак, муп-муздак болуп сезилет. Дегеле ал жашоосунда жолуктурган, таанышкан, достошкон адамдардын жакшысы да, жаманы да болду. Ошолор туурасында баарлашканыбызда ата-энесин, ага туугандарын, окуучулук күндөрдөгү классташтарын, студенттик кездерин, кызматташ адамдарын, өмүрлүк жарын, өзгөчө өмүр бою суктанып келген бул жаратылышта бүгүнкү күнгө чейин аңуулоону уруксаат менен адатка айланткан пикирлештери жөнүндө көп айтат. Асказоо түгөл ак мөңгү атайлап күмүш жапканбы, сулуудан бетер көркөмдүү суюкайып таңдын атканы, жылгалар сайын күй чалган, шыңгырап булак үн салган ат башыдай жер барбы деп кыргыз эл акыны Кыргыз Республикасынын баатыры Сүйүнбай Эралиев биздин каарманга арнап жазган ырында ал төрөлгөн ат башыны сүрөттөгөн экен. Ооба, Накен мырза Ат башы районунун төрү, Ак Муз айылында атактуу таланты менен тарыхта калган боогачынын айылында төрөлгөн. Yaşıl, toluksub turgan töş yaşıl, tozunday sulu at başım, tokoylum dayram kök yaşıl, tozunday sulu at başım, tokoylum dayram kök yaşıl. Согуштан кийинки төрөлгөн балдарыбыз, ошондуктан турмушубуздун бала чагыбыз чынында турмуштун тартыштыгы менен өттү. Мен көп үй бүлөлүү 8 баланын эң улуусумун. Согуштан кийин төрөлгөм. Анан менин эсимде ошол убакта дагы көп кыйынчылыктар болгон. Турмушубузда көп бүлөлүү үйдө
жетишпештери болгон, материалдык жактан. Атам мугалим болчу, ал киши улуу ата мекендик согуштун катышуучусу, Берлинди алган, андан кийин Элба деген сууга барып американецтердин алдын тосуп чыгышкан да, алар өзүңүз билесиз. Ал убакыт Сталиндин саясаты ошол америкалыктарды Берлинден алысыраак жерден тосуп алыштын аракети болгон. Ошол Рокоссовскийдин армиясында атам 3-чү Белоруссия фронтунун составында ошол Элба суусунда американецтер менен жолугушуп келген. Анан эми мугалимдин баласы болгондон кийин эртерээк китеп окууга, сабактан жакшы бааларды алышка тырыштым. Бала кезден кичинекейимден баштап китепти көп окудум. Атамдын бир сөзү бар эле: балам, сен кара жумушту жакшы билсең, анда тиги акыл жумушун да жакшы билесиң. Тек ушул экөөнү тең алып барганга аракет кылды. Мына бул тарбия жакшы болду. Анан 8-класска баргандан кийин мен интернатка тарбияланып калдым. Мисалы ошондо 11-классты киргизбедиби? 11-класста биз уже 10-класстын материал программасы бүткөндөн кийин 11-де только ушул айыл чарбасын үйрөттү. Тракторист кылды, удостоверение берди. Мал багуучу деп удостоверение берди. Дыйкан деп удостоверение берди. 1 жыл бизди ошол кесипке даярдады. Аны менен өттү. Анан интернаттын бир жакшы жери ушул бири-бири менен достукка чыгады да. Себеби жакшы окуган балдар, начар окуган балдарга жардам берчүбүз. Өзүбүз кирибизди өзүбүз жуучубуз. Кийим тигдөгөндү жакшылап үйрөндүк, ал жерден пол жууганды үйрөндүк. Кыскасы баягы өзүбүздү ээлеп мындай жекече өзүбүз камсыз кылганга үйрөтүп койду интернат. 9-класска баргандан акен алгачкы жолу кызга ашык болуптур. Ал кезде Ак Моюн деген коңшу айылдын интернатында окучу. Интернаттын короосунан ары бери өткөн айылдын кыздар балдарын карап отурса, жашыл пальто, ак чокой кийип, ак жуулук орунгон ак саргыл кыз өтүп баратыптыр. Ошол кызга ашык болду да калды. Аты Марипа, 7-класста окуйт экен. Ошол күндөн тарта кат жазышып, алгачкы сүйүүнү бири-бирине арнашты. Кийин студент кездеринде дагы 2 жаштын мамилеси үзүлгөн жок. Ошол ак саргыл кыз Марипа менен жашаган 42 жыл эң бактылуу унутулгус жылдар эле. Бир уул, бир кыз жана 4 неберелүү болду. Бирок тагдыр экен, Марипа акка моюнсунду. Анан баарыңарды ошол апаң тарбиялады. Мен эртеден кечке иштеп, өкмөттүн ишинде кээде түнкү саат 11-12-де келчүмүн. Ошол убактарда суббота, воскресенье дегенди да билчү эмеспин. Анан ошол убактарда көпчүлүгүн ошол балдарым, неберелерим апаңдын тарбиясында болду. Четинсилер деле көрүп калдыңдар. Рания жакшы билет, буланда уже 6-га чыгып калган. Санжар болсо 12 жашка чыккан. Султан 3-тө болчу. Кандай болсо да ошол апаңдын мээримин, анын жылуу силерге болгон сезимин көрүп калдыңар. Тилекке каршы силердин жакшылыгыңарды көрүп, бүгүнкү чоңоюп ушундай окуп атканыңарды көргөндө жакшы болот эле. Ошого жетпей тилекке каршы өтүп кетти, бирок биз аны эч убакта унутпайбыз да турабыз, эстеп турабыз. Апаңарды унутпагыла. Кээде мына Султан Нурменен айтып атат, жазып. Рания болсо мына сүрөткө тартып атат, ушундай эстеп туруш керек. Жакшы ойлору теребелге жайылган, терс ойлорго жебеси мал сайылган, максат коюп чоң иштерге аттанган ат башынын ак муз аттуу айылынан. Көргөндөрдү суктандыра караткан, ак муз айылы залкаруулун жараткан, үлгү алып келет эли эзелтен, ыр нөсөрлүү боогачыдай таланттан. Ырыскысы болуп кары жашынын, эли үчүн Арнабойдун асылын тандап алып дарыгерлик кесипти, дартка даба болду уулу касыйдын. Кыйындыкты көңүлүнө каталган, жакшылыктын даамын мыктап таталган, дарыгерлик узак жолго түшөөрдө дарт жабышкан, апасынан баталган.
Мединститутка кирип калганымдын себеби ушул менин энем өтө орукчан болгондуктан көп жолу ушул врачтарга кайрылдык. Медицина кызматкерлеринин ишин көрүп мен ушул медицинага барсамбы деген оюм ушу мектепте окуп жүргөндө эле пайда болду да. Анан бирок окуунун биринчи жылдарында өтө кыйналдым, айрыкча орус тилинен. Себеби бизде орус тил мугалимдери жок болчу. Орус тил болгондо дагы расписанияга кирген менен эч убакта орус тилинен сабак берилген эмес. Биринчи курста окуп атып бүт эле эки ала баштадым да, орус тилин билбейм. Орус тилинен бир Клавдия Ивановна деген байбиче эже кемпир сабак берчү эле. Анан мен конспектигиме кысыл карындаш менен бир деген баа коюп туруп, молодой человек вам кол деп койду. Бир күнү анан өзүм да кичинекей бала болчумун да, 16-тан 17-ге эле чыккан. Анан кетейин дедим ушуну окууну таштап. Анан айыл кызмат этип конторго чалсам, ошо контордо колхоздун башкармасынын жыйыны болуп аткан экен. Анан Жолдош эке деген бар эле бизде, кошунабыз. Анан ал аксакалга айттым, Жолдош эке, мен атама айтып коюңуз, мен кетейин деп атам деп, баягы алдын ала жол салып коеюн деп атам да. Десем, аны айтты, жок балам, кандай биз айылдын баары сени күтүп атпайбызбы, врач болуп келет деп мынакей. Андайды койгонуң иним, сени баарыбыз күтүп атабыз дегенден анан колуман трубка түшүп калды, бүттем. Артка барышка болбой калыптыр да. Эми өлсөм да окуйн дедим биягына. Анан күнү түнү менен жаттап окуй баштадым. Эгер биринчи курстарда биз орустардын оосун жалдырап карап турчубуз да, подскажите деп. Биз 3-чү курстан кийин биз доскага чыкканда, алар доскага чыкканда, алар подскажи деп биздин оосубузду карап калды. Көп өтпөй медициналык окуу жайды ийгиликтүү бүтүп, адис болуп чыга келди. Анда ар бир студентти окуткан окуу жайы жумушка орноштурчу эмес беле. Атайын комиссия чакыртып алып, кайда барасың дешкенден, өз айылыма барам деп жооп берди. Өз айылыңда орун жок, андан көрө Ошко баргын деп жөнөтүп ишти. Азыркыдай кыйшаңдап, же жок деп айтыш кайда? Хоп деген бойдон эзели көрбөгөн Ошко барып 11 жыл иштеп келди. Ош бирок мага абдан акчолтой болду да. Ошко баргандын пайдасы, Оштун элинде менталитетин үйрөндүк, аякта иш абдан көп. Менин багым ошол жерге жакшы кишиге колуна түшүп калдым да. Идат Калина Бакеева деген заведующий отделение менин багымды ошол ачпады. Интернатура бүткөндө эле 2 жылга армияга алып кетпеди, обязательно эле. Сураганда жок, барасың барбайсың деп чакырып эле. Анан Украинада Житомирде 2 жыл военный врач болуп иштеп келдим. Жана вертолетный эскадрильяда, танковый дивизияда бизди бекиткен. Анан 2 жыл военный врач болгонун пайдасы, биринчиден эл менен таанышып алдым. Экинчиден материалдын бутума туруп алдым. Үчүнчүдөн орус тилин жакшы өстөштүрүп алдым да ошол жакта. Оштон келип военный учеттан чыгып, анан бу Арынга же Фрунзеге келейин деп келсем эле, эжеге учраша кетейин десем эле, эжеге барсам жок. Эже кайда десем, эже главврач болуп кеткен дейт. Кайда? Обкомдун больницасына. Жаңы больница, жаңы куруп турду. Барып учраша кетейин, мынча болуп калды. Барсам эже отурат. Келдиңби экен, келдим. Кандай планың бар? Мен Мирахимовка барып аспирантурага өтөйм Фрунзага деген оюм бар. Айнакем, аспирантурага аякта жүрөсүңбү? Бу обком больницасында бир орун бар, ошо келбейсиңби дейт. Туруп калдым. Оштун тузунун оорулугун карабайсың да, тарта баштады да. Ойлонуп калдым десем, анан келинчегиме кеңешип келейин дедим Марипага. Анан Марипага барсам, ал эпеледе түшпөдү, Ошто эле калат. 5 жыл Ошто окуп бүткөндө, Оштун пединститутун бияктын азаптошогун билет да. Марипажан кандай дегенден анан келип макул болуп атпайбычы, келинчегим десем эле, анда завтра пойдем Султан Ибраимовичка деди. Эртеси күнү анан Идат Калина жетелеп барды. Приемда отурам, ага киши кирип кетти, анан биртке деген чакырды. Мен эшигин ачканда эле тиги киши ордунан туруп эле эшикти көздөй басып келди. Столунан чыгып эле бу жерге келип мени тосуп алды. Карабайсың, маданияттуулун. Бирок чында турмуш жолумду ошол жанагы заведующий эже менен мага Ибраим ачып койду, чында. Хлебников Михаил Николаевич деген заведующий, горком биринчи секретарь бар эле, такай мага жолуккандачы. Султан Ибраимович тебе спрашивал. Анын сөзү менен анан ал 2 жылдан кийин мени горкомдун 2-чи секретары кылам деп анан представление бербеди. Горком партия чакырып 2-чи секретарга документтеримди алып,
хлебники беседовать этип туруп обком партияга сеникин жөнөттүк, экинчи секретарь деп анан чалып папам айтып атпайбы ушинтип документим алып кетти деп. Анан эле жок. Анан бир айдан кийин эле анан башка киши келип калбады. Анан көрсө кийин уксам, тиги обкомго барганда Султан Ибраевич айтты, ал азыр жаш, анын мойнун сындырып алабыз. Иштегенине 2-3 эле жыл болуп атат, дагы иштей турсун деп коюп турду. Туура кылып турду. Совет доорунун эң жакшы жери кадрларды кичинекей тепкичтен баштап бир дагы тепкичти секиртпей даярдаган. Мисалы мен ошо цеховый врачтан баштап министрге чейин бир да тепкичти секирткен жок. Сыркоолорго башын бирдей ийиптең, жылмайганы бүт бардыгын ийиткен, оору менен жоокерлерче кармашып, көз жүгүрткөн өмүрүнө бийиктен. Жалпы ишке кошуп дайым үлүшүн, каалап келет элдин эркин күлүшүн, ден соолукту коргоп келет талдабас адамдарга өмүр тилеп күн өтүн. Жаман көрөт айрымдарды тантыган, жандап барат максатынын артынан, элимесен ден соолукта болсун деп талбай келет Гиппократтын антынан. Накен Гасиев экөөбүз мындан 40 жыл мурда таанышып калдык. Ошол мезгилде мен Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин идеология бөлүнүш секретары болуп, здравоохранениеда тейлеп турган мезгилде токмоктун больницасына барсам, Накен ошол жерде главврач экен. Мына ошол главврачтан андан кийинки Накендин улам бийиктеп мамлекеттик, партиялык, коомдук жетекчи кызматтарга аралашкандыгынын бардыгына мен күбө болуп келештим. Накендин өзгөчөлүгү кайсыл иште болбосун так профессионалдык жогорку деңгээлде анан элге жасаган мамилеси чоң адамгерчилиги менен айырмаланган Кыргыздын мыкты улуу инсандарынын мамлекеттик жетекчилеринин бири. Мына кийин Накен Гасиевди Нарынга жибердик, областтык здравоохранениянын жетекчиси кылып, кийин мына биздин саламаттык сактоо министерствосуна министрдин жардам замы кылып алып келдик. Андан кийин министр дагы болду, жана башка кызматтарда жүрдү. Ошол Накен Гасиевдин мамлекетке, элге жасап кеткен иштеринин 1-2 моменттерине мен бир штрихтерин айтып койгум келет. 1991 жылы республикабызда эгемендиги көз карандысыз демократиялык мамлекет деп жарыяладык. Ошол мезгилде Накен жогорку кеңештин депутаты катары дагы ушу мамлекетти түптөөгө түздөн түз 350 депутат менен кошо өзүнүн ой пикирин айтып калган мыкты депутаттардын бири болчу. Кийин саламаттык сактоо министри кылып дайындаганда мына ошо президент дагы жогорку кеңеш дагы баарыбыз кеңешип туруп ошо Накенди Гасиев коелук деген ойдун себеби мындай болуп калды. Ал врач катары дагы аймактарда иштеп келген адам катары дагы элдин көйгөйүн болгондо дагы ушу саламаттык сактоо боюнча акыбалдын оор мезгилинен кандай кылып чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүктү издөөгө уюштуруу чоң мүмкүн жөндөмдүгү бар адис катары министр кылып шайладык да. Мына ошо Накен Гасиевдин убагында бул абдан оор мезгил болуп калды. Союз урады, бизге жардам берген эч ким жок. Врачтар каралбай калды. Врачтарга барып, докторлорго барып, эм алам, дары алам, саламаттыгымды карайм деген элге жеткиликтүү жардам берүүгө дагы биздин мүмкүнчүлүк өтө төмөн болуп кетти. Мына ошол мезгилде Накен
чет элдик уюмдар менен башка өлкөлөр менен мамиле түзүп, ошол жактан инвесторлорду алып келип, ошол жактан жардамдарды алып келип, биздин саламаттык сактоо системабыздын талкаланып калууга жол бербеген, ошонун башында турган оор мезгилде ушул жүктү аркалап кеткен биздин министрибиз Накен Касиев болду. Накендин убагында жанагы элибиздин саламаттыгын сактоо деңгээлин жогорулатуу, ошого шарт түзүү боюнча Манас деген программа кабыл алынды. Саламаттык сактоо боюнча Манас программасы дагы ошол мезгилдеги кыйын оор мезгилде элибизге колдон келишинче жардам берип, колдон келишинче элибиздин ден соолугун сактап калууга шарт түзүүгө жасаган эмгектеринин башында турган мына ошо өкмөт менен бирге, өкмөт менен жогорку кеңеш менен президент менен бирге турган ушул сфераны тейлеген жакшы уюштуруучу Накен Касиев болду. Накен мырза 1991 жылы саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган учурда Союз турап аягына чыга эле. Ошондон улам республикага 650 ар кайсы совет доорундагы маркадагы машиналарды керектүү тез жардам көрсөтүүчү аппараттар менен жабдылган вертолет алууга жетишти. Ал эми кийинчерээк иш кандай болду? Бул туурасында анын ишине күбө болгон инсандар төмөндөгүлөрдү айтышты. Накен Касиевич адам өзгөчө, башкача адам. Бул киши көп жылдан бери мен менен чогуу иштешти. Бул кишини көп жылдан бери билемин. Иштеген жерлери ар түрдүү, саясатта да жүрдү, өнөр жайда жүрдү, ден соолукту бекемдөөдө жүрдү абдан. Бул киши өзүнчө бир иштерди аткарганда так аткарып жүрдү ар бирин. Биринчи эле башкы врач болуп жүрдү көп ооруканаларда. Андан келип саламаттык сактоо министри болду. 10 жылга жакын саламаттык сактоо министри да болду. Ошо кишинин убагында келген баягы биздин Манас программабыз. Ошо киши баштаган, андан кийин Меминалиев келип албулантты. Бул жакшы иштерди баштап кеткен бул киши. Өзү иштеп жүргөндө ден соолукка, саламаттык сактоо тармагына өтө чоң салым кошту деп айта аламын. Врачсың, кадырыңды элиң билет. Врачсың, dabaaң дайым бизге тиет. Врачсың, министрге чейин жеткен. Врачсың, алга карай жүргүн жиреп. Бирөөгө да жаман айтпай артынан, жылуу сөзгө жүзүн дайым арчыган, эч аябай колдон келген жардамын боору кердик ардак наамга арзыган. Ойлоп койбой ойдун такыр жаманын, тилеп келет жалпы элдин аманын, талбай иштеп ишенимге арзыды, ашып өтүп далай турмуш дабанын. Мен билгенден Накен Касиевич бул Кыргызстанда эң бир медицина тармагына, ден соолук тармагына абдан чоң салымын кошкон кишилердин бири деп ойлойм. Терапевт деген наамдан баштап ушу министрге жетиш бул абдан чоң жолдун бири деп ойлойм. Мен Накен Касиевичти билгенден ушу зам министр болуп жүргөндөн жакшы билип калдым. Дайыма чогулуштарда, ар бир жакка барып калганда, ошол ооруканаларга барып калганда, же болбосо ушундай маселелер болуп калганда, жер тирөө болуп, же болбосо бир окуялар болуп калганда, бул тармактын өкүлү дайыма керек эле да. Ошондуктан дайыма ушул киши ошо биз менен барып, өзүнүн оюн айтып, жардам көрсөтүп жүргөн кишилердин бири да. Эгерде ушу республикабызда бир интеллигент киши болсо, ошонун бири ушул Накен Касиевич болот. Иштеги жетишкен ийгиликтерден болуп, Кыргызстандын дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна киргени болду. Анын натыйжасы республикабыздагы саламаттык сактоо системасын реформалоого Манас жана Манас таалими улуттук программасын киргизүүгө шарт түздү. Бул моделдин негизги өзгөчөлүктөрү көп укулаттуулук,
финансылык ресурстарга жана калктын медициналык жардамга муктаж болушуна ылайык инфраструктураны калыптандыруу, борборлоштуруп башкаруудан баш тартуу, саламаттык сактоо уюмдарынын башкаруучулук жана финансылык автономиясы. Саламаттык сактоо сектору медициналык кызмат көрсөтүүчү жана сатып алуучуга бөлүнгөн. Баштапкы саламаттык сактоону, үй бүлөлүк медицинаны өнүктүрүү, үй бүлөлүк дарыгерди өз эрки менен тандап алуу, мамлекеттик гарантиялар программасынын алкагында медициналык кызмат калкка жеткиликтүү болушун камсыз кылуу артыкчылыктуу багыттар болуп табылган. Акыркы натыйжага багытталган каржылоонун жаңы методдору жана аткарган иштин сапаттарына жараша медициналык кызматкерлердин эмгек акысын төлөп берүү киргизиле баштаган. Накен Касиевдин учурундагы дагы бир реформа бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу болду. Муну ишке ашырууга финансылык, гуманитардык уюштуруу иштери, консультация сыяктуу жардамдарды Америка, Германия, Дания, Япония, Швейцария сыяктуу өлкөлөрдөн алып турду. 1999 жылы бул туурасында мыйзам кабыл алынды. 12 жыл ичинде саламаттык сактоо системасында, анын ичинде 9 жыл министр болуп иштеп турганда, жогоруда белгиленген көбүштөрдөн сырткары туберкулез, улуттун саламаттыгы программалары ишке кирди. Фармацевтик завод курулду. Улуттук кардиология, хирургия, гематология борборлору түзүлдү. Кыргызстан көз карандысыз мамлекеттердин ичинен биринчилерден болуп, Дүйнөлүк банк тарабынан саламаттыкты сактоо системасын реформалоо үчүн финансылык каржылоого ээ болду. Ошентип республикабыздагы таратылган башка тармактар сыяктуу саламаттыкты сактоо жагдайы таратылып жиберилбей, мамлекеттин колунда сактап калды. Присудить золотую медаль «Здоровье для всех» доктору Накену Касиеву, министру здравоохранения Кыргызстана, с признанием его способностей по проведению и претворению в жизнь политики и стратегии ВОЗ в условиях своей страны. Бұл кишини мен айтат элем, кыргыз элинин эң мыкты атуулдарынын бири. Кыргыз элибиз, журтубуз ушу Накен Касиевич менен сыймыктансак болот. Себеби бул мамлекет кишилер катары. Мына 1991 жылы Советтер Союзу урагандан кийин биз эгемендүүлүктү алып, өзүбүзчө мамлекет болуп, эң биринчи өкмөттүн курамы куралды 91 жылы. Ошондо мен премьер-министр болуп, Накен Касиев министр, саламаттык сактоо министри болду. Мына ошондон бери билем да. Мына ошо 91, 92, 93 жылдарда мына министр болгону 91ден 96га чейин министр болду. Мына өтө татаал убакта министр болду. Мына ошол татаал убакта иштеп, өзү мыктылыгын көргөздү. Иш билгилигин көргөздү. Медицина кандай уюштуруш экенин өзү көргөздү. Мына ошол кезде дагы кыйынчылыктар болду. Таласта, Суусамырда, түштүктө жер титирөөлөр болуп, көп чоңгуруш болду. Сен жаштар билбей калдыңар го. Абдан көп кыйынчылыктар болду. Мына ошондо Накен Касиевич өзү эмне деген уюштуруучу экенин, кандай медик экенин ошондо көргөздү. Парацельстин айтканы бар. Врач, который лечит тело человека, только тело человека — это плохой врач. Хороший врач лечит и тело человека, и душу человека. Мына Накен Касиевич ошондой врач. Ойлоп койбой, ойдун такыр жаманын, тилеп келет жалпы элдин аманын, талбай иштеп ишенимге арзыды, ашып өтүп далай турмуш дабанын. Артта калып жалын сымал жашчылык, азырдагы ойлогону жакшылык, дагы бир оор милдет такты өзүнө ээрге олтуруп мамлекеттик катчылык. 1999 жылдын 6 ноябрында Накен Касиев президенттин указы менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчылыгына дайындалат. Биринчи күндөн баштап эле идеологиялык мүнөздөгү ички проблемаларды, бийликтин 3 бутагындагы программалык ишмердүүлүктү координациялоо, саясий партиялар, коомдук уюмдар, социалдык институттар менен тыкыз байланышта иштөөнү колго алат. Мына Накен Касиевди мамлекеттик секретарь кылып, администрациянын жетекчиси кылып, мына бул жерге алып келди. Бул деген өтө жогорку көрсөтүлгөн ишеним болду. Себеби Накендин ошол кызматка келгенде жалаң эле бул саламаттык сактоо сферасы эмес, мамлекеттин бардык тарабын төп карап, ошол мамлекеттик
органдарды, мамлекеттик бийликти эл менен бириктирүүгө аракет кылып, эл менен бийликтин ортосундагы карама каршылыктарды жоюп жиберүүгө, эгер жоюуга мүмкүнчүлүк болбосо, ошол кыйынчылыктарды жеңилдетүүгө чоң аракет жасаган, мамлекеттик ишмердигин өзүнүн мамлекеттик статусу дагы, мамлекеттик деңгээли дагы бийик азамат экендиги мына Накен Касиевна ошол жерден да көргөздү. Энеден эчендеген эрлер туулат. Элеңдеп, жесе тойбоз куулар туулат. Элиме кызмат кылып берсем деп, элжиреп, элин карап, Накен турат. Нарыктуу жан Накендей уул чанда чыгат, нарындай дайра болуп агып турат. Нар жагы Россия, Ярославль, Накенди кел бери деп колун сунат. Кыргыздан кыйын жандар кыйла чыкчу. Кырам деп келген жоону сүрүп турчу. Көрүнбөс көзүбүзгө андай жоону Касиев кырат вирус микропту. Алматы алай келсе экен дейт. Ата журт кадыр баркын билчү билет. Андыктан алыстабай айланчыктап, Алатоо койнун келет эрмекен деп. 2 январь 2001 жылы Накен мырза өзүнүн кумири Султан Ибраимовдун кабинетинин эшигин аттаганда, 27 жыл мурун ушул босогону аттаганда кандай толкунданса, дал ушул абалда болду. Кабинетинде бардык буюмдар алмаштырылган. Бир гана Султан Ибраимов бош боло калганда, көнүгүүлөрдү жасаган 2 килодан ашык гимнастикалык чоюн ташып алыптыр. Ал анын баскан издери менен аярлап басып, терезеден эшикке куду өзүнүн кумириндей көз чаптырып, ишти кайсы сапаттар менен баштасам, областтагы башкы маселе кайсы деген ойлор менен алек болду. Биринчи кадрлар экинчи айыл чарбасы деген бүтүнгө келди. Ошентип айыл чарбасын жакшы билген адистерден коомдук кеңеш түздү. Жумасына 2-3 жолу райондорду кыдырып, иш жагдайды көзү менен көрүп, проблемаларды жеринде чечүүгө киришти. 3 жыл ичиндеги жаратылыштын жан кейиткен Алай, Каракулжа, өзгөн райондорундагы жер көчкүлөр, суу каптоолор болду. Бир сөз менен айтканда, 50дөн ашык кырсыктан 4000 киши жапа чегип, 450дөн ашык үйлөр жараксыз болуп, 400 үй бүлө көчүрүлдү. Ошондой эле 200 гектар айдоо аянттары жараксыз болду. Жол, көпүрөлөр, электроэнергия, суу сактагычтарды калыбына келтирүү үчүн 30 миллион сомдон ашык талап кылынды. Бул маселелер учурунда чечилди. Губернатор жашоо кыйынчылыктарынан сырткары элдин ден соолугуна, маданиятка, билимге, соода сатыкка, социалдык камсыздоого жана ошондой эле массалык маалымат каражаттарына да көңүл бурду. 1999 жылды Ошто ден соолук жылы десе, кийинки жылды айылдык библиотекалардын кайра жаралуу жылы деп жарыялап, буга байланыштуу биринчи орунда турган маселелерди чечти. Жакырчылык менен күрөшүү да алдыңкы максатта болду. Каалагандар үчүн микрокредиттер берилип, турмуш шартты көтөрүүгө өбөлгө түздү. Борбор менен түштүктү бириктирип, бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болсун деген максаты менен Ош шаарында Кыргыз телерадио корпорациясынын Замана студиясын ачты. Ал эми Ак суу окуясындагы Накен Касиевдин чечкиндүүлүгүн Кызыл Туу айылынын тургуну Табылды Жунуспаев мындай деп эскерет. Биз митингдерде жүрүп, эч бир бийликтен жооп жок болуп турганда, бул киши биринчилерден болуп кол сунуп чыккан. Ошко жүрүшкө бара жатсак, Нариман айылынан бизди тосуп алды. Мени жүрүштүн башчысы катары чакырып сүйлөшөлү дегенде, 7 киши администрацияга киргенбиз. Ошондо талаптарыбыздын баарын болбосо дагы колундан келишинче чечип берген. Ош областында иштеп жүргөндө Ош аймагынын элдеринин жаштарындагы, орто жаштагысындагы, улуу жаштарынын баарысы менен аралашып сөз таап кетти. Тез аранын ичинде.
облустун экономикасын дагы түшүрүп жибербегенге аракет кылып, тескерисинче ошол бул жеткен деңгээлден өйдөлөтүүгө чоң аракеттерди жасады. Кийин онкология институтунда директор болуп жүрдү. Бул өзү жалаң эле мамлекеттик деңгээлдеги адам катары, кызматкер катары өспөстөн илим жагынан да өстү. Накен Касиев онкология борборуна барганда кээ бир кызмат талашкандар Накен онколог эмес деген сөздөрдү таратышты. Ал бул сөздөргө терикпей, уюштуруу ишин колго алып, жамаатты иретке салды. Бузулуп оңдоо түзөөнү талап кылып турган онкологиянын бардык имараттарын оңдотту. Ошону менен бирге медицина илимдеринин доктору профессор Турусбек Абдылдаев жана Дамира Байзакова сыяктуу илимпоздорго таянып, бейтаптарга эл аралык стандарт менен химиотерапия аркылуу дарылоого көңүл бурду. Онкология ооруларды дарылоо үчүн 10 миллион сомго дары-дармектерди алдырды. Бул ооруну айыктыруу үчүн жаңы аппараттар, илимпоз адистер керек болду. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Вена шаарына барып, эл аралык атом энергиясынын агентствосы МАГАТЭ штаб-квартирасына кирип, сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошонун натыйжасында компьютердик томография аппаратына ээ болду. Япония өлкөсүнөн гастрофиброскоп, колоноскоп, УЗИ, ультра үндүк аппарат, электрондук микроскоп, рентген аппараты жана башка аппаратураларды алып келди. Москвадан жана башка өлкөлөрдөн кандидаттарды, докторлорду даярдоо сунуштарын кызуу колдоду. Аймактардын өнүгүшү үчүн чыныгы мамлекеттик камкордук керек болду. 60%дан ашык кыргызстандыктар айыл жеринде жашаарын билебиз. Булардын арасында көптөгөн этностордун өкүлдөрү бар. Алардын арасындагы мамилелерге байланыштуу суроолор, чечилбеген маселелер улам пайда болуп турганы баарыбызга белгилүү. Мына ушундай кырдаалда кыргыз өкмөтүнүн алдында жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана улут аралык мамилени жакшыртуу максатында агенттик түзүлдү. Ага директор болуп Накен Касиев дайындалды. Биринчилерден болуп көп этностуу райондордо, шаарларда 23 коомдук кабылдама ачылды. Күнүмдүк турмуштун кызыкчылыктарынан келип чыгуучу өз ара пикир келишпестиктерде жеринде чечүү боюнча активдүү иштей баштады. Чектеш аймактардагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ролу күчөдү. Айылдар менен шаарлар ортосундагы мамилелер жакшыра баштады. Эл аралык жана бейөкмөт уюмдар жалпыга маалымдоо каражаттары менен өнөктөштүк мамиле орноду. 2010 жылы мен да өкмөт башына келгенде улут аралык ынтымактуу чыңдоодо жергиликтүү өзүн өзү башкарууну калыптандырууга мен көп кадрлардын арасынан ошол Накен Касиев тандап алганын себеби да ошол. Биринчиден бул улут аралык мамилелерди жакшы түшүнө алат, тажрыйбасы жетиштүү, мол. Анан жергиликтүү өзүн башкарууда бул Ошо областынын губернатору болуп иштеп жүргөндө айыл өкмөттөрү менен тыгыз иштеп алганын негиздеп ушу алгандан. Накен Касиев 2007 жылдан баштап Кыргыз Орус Славян университетинде коомдук саламаттыкты сактоо жана ден соолук кафедрасынын жетекчиси болуп иштеди. Илимий иштер боюнча 3 жолу диссертациялык кеңештин төрагасы болду. Ушул убактарда 25тен ашык киши ошол кеңеште докторлук жана кандидаттык диссертацияларын коргошту. Өзү кафедра башчысы катары анын жетекчилигинин алдында 5 доктордук, 7 кандидаттык диссертациялар жакталды. Бүгүнкү күндө дагы 3 аспирант окуп, коргоого даярданып жатат. Андан тышкары бул кафедрада 13 PhD докторант окууда. Анын чөн жетекчиси Накен Касиев. Кыргыз медицинасында Ополто доорду бар Накен агайыбыз жөнүндө көптөгөн акындарыбыз чыгарткан чыгармалар бар. Алардын ичинен Байдылда Сарногоев мындай деп жазган. Улукман жолу улук жол, улукман жолу ыйык жол, илдеттүү жанды сакайткан улукман колу ыйык кол. Эмгегиң баалап сен дагы эмгегиң менен ыйык бол. Саламаттык сактоонун сакчысы сен деп билемин, дарыгер даңктуу врач көп, башчысы сен деп билемин. Ополто оюң ишке ашып, орундай берсин тилегиң. Ал эми Атантай Өмүрканов агайыбыз мындай деген. Бийликтеги бөрү чөө менен бирге жашап, бөрү чөө болбой жашап өтүү кандай азап. Мындай ишке жарайт миңден бирөө гана, жет атасы жетик жүргөн эр азамат. Ит жебеген таш алтынды киши талайт,
талап жатып байысам деп көзү канайт. Элдин мүлкүн жебегенге жүздөн бирөө, түпкүлүгү түпсүз жүргөн мыкты жарайт. Үстү менен басып жүрүп кызыл чоктун, медицина тармагына салым коштуң. Мыктылыгың каргаларга аралашып, каркылдаган карга болуп кеткен жоксуң. Иттин уулу байбакар ак көкүй басса, барар менен айланышат ажыдарга. Мен билгенден өзүң калдың адам бойдун, галстукчан ажыдарлар арасында. Акындар жазган ырдан байкасак болот, биздин Накен агайыбыз кандай таза, кандай адилеттүү адам. Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын баатыры Төлөгөн Касымбеков «Түзүү ийги адам» деген макаласында Накен Касиев көптүн көрөгөн көзүнөн сынынан өткөн инсан. Сыйга да, келер кетер дүйнөгө дагы үзүлүп түшө бербеген дээринде топугу, сыпаалыгы бар адам. Ал эми дагы бир кыргыз эл жазуучусу Шүкүрбек Бешеналиев «Такшалган ишмер» деген макаласында Накен Касиевич ошол олуттуу учур сынагынан абийирдүүлүк менен өтүп келаткан келечеги кең азамат жигиттерибизден экенин жүрүш турушу, адамдарга жасаган мамилеси жана иши менен да далилдөөдө. Мындайлар үчүн баарынан улук, баарынан ыйык нерсе өзүн төрөп өстүргөн калкынын кызыкчылыгы деп жазган. Академик, социалисттик эмгектин баатыры Мирсаид Миррахимов «Теңир берген уул» деген макаласында өлкөбүз эгемендик алгандан кийин жаңы министр шайлоого туура келди. Анан баарыбыз коркпой үркпөй эле Накен Касиевич гана татыктуу деп жооп бердик. Анткени анын министрликти кыйшайуусуз алып кетерине көзүбүз жетчү. Полотов Улук мырза, кыргыз эл артисти, профессор. «Талантты сыйлайт жана баалайт» деген макаласында Накен Касиевичте саат сайын өсүш болгон. Ошондуктан үзүрлүү иши боюнча дүйнөлүк уюмдун алтын медалына татыктуу болду. Накен Касиевичти таланттуу, жетик уюштуруучу, адилеттүү башкаруучу, жумуштун көзүн көрө билген, өзүн эмес элдин тагдырын ойлогон жетекчи деп түшүнөм. Академик Кыргыз Республикасынын баатыры Мамбет Мамекеев Накенди баарыбыз урматтайбыз деген макаласында эми ар бир эле адам саламаттык сактоо тармагында жөндөн жөн ошончо жыл министрлик орунда отура бербейт да. Менимче көп иштерди жасап кетти. Эң оор мезгилде, өткөл жылдарда иштеди. Бардыгы таланып тонолуп жатканда республикадагы ооруканалардын чып-чыргасын коротпой бүтүн алып калганы эмне деген эрдик? Канча оорукана салдырды, канча адистерди тарбиялап өстүрдү. Адам катарында ишти билгени, жөнөкөйлүгү үчүн бир чети жолдош, бир чети ини катары мамилелеш болуп жүрдүм. Накен өзү деле мени ага катары, мугалим катары ушул кезге чейин сыйлайт. Ошончолук эмгеги журтка сиңип, анан кадыр баркы артты. Накенди баарыбыз урматтайбыз деп жазган. В кругу студентов и коллег он, безусловно, человек приятный и авторитетный. В республике весьма заметный, на факультете суперценный. Достойный, это несомненно, высоких самых комплиментов от сослуживцев и студентов. Прекрасный муж, отец и дед, что в 70 округлых лет еще и молодым даст фору. Шагайте же и дальше в гору, трудясь на наш славянский вуз, годков как минимум до джуз. Так что теперь, с учетом его новой возрастной вехи, впереди еще, я думаю, как минимум 25 лет работы. Дагы бир кубанычтуу кабар, ал быйыл Улуттук академиянын ардактуу академиги болуп шайланды. Ошондой эле Накен Касиев Кыргыз Республикасынын ардак белгиси ордени менен, даңк медалынын, бүткүл дүйнөнүн саламаттыкты сактоо уюмунун алтын медалынын ээси болду. 50ден ашык илимий эмгектин, 2 илимий монографиянын жана 2 китептин автору.